Жакында эле социалдык тармактарда тактап айтканда Мисахар долбоорунун YouTube каналында Кыргыз Республикасынын Россия Федерациясындагы элчилиги тууралуу видео сюжет жарыяланган. Кайсы жерге милицияга, полицияга кирсең, только кыргыздарды эле камап атат. Иш алып барышпайт булар. Эч кандай иш алып барышпайт. Ал видео сюжетте бир тараптуу тастыкталбаган маалыматтар чагылдырылган. Процесске чакырсам, юротделден телефон менен чакырсам, бир барып берген жерибиз 10 000 сом деди. Тактап айтканда, ал видео сюжеттин каарманы Дамир аттуу жаран элчиликтин юристи өзүнүн кызматы үчүн 10 000 сом талап кылган деген маалымат берген. Юротделге барсаң, ал жерде жардам сурасаң, ачыгын айтканда, мындай мансапкорлор отуруп алган, чалкалап отурушкан. Жок болбойт. Жок болбойт. Мындай минтип койсо болот, мындайынан жардам кылса болот дегенди билишпейт. Бир процесске чакырдым. Ошол бир юридикалык жардам керек болуп өзүмө. Анан процесске чакырсам, юротделден телефон менен чакырсам, бир барып берген жерибиз 10 000 сом деди. Элчиликтин юристи өзүнүн кызматы үчүн 10 000 рубль талап кылган деген маалымат берген. Элчилик өз тарабынан бул суроону толук изилдөө үчүн ал жаранды элчиликке чакырып, териштирүү үчүн арыз жазып берүүнү суранган. Бирок ал жарандын айтымында бул окуя бир нече жыл мурун болгон. Жана ал телефон аркылуу байланышкан, телефонду интернет булактардан алып, бүгүнкү күндө ким менен сүйлөшкөнүн, кайсы учурда болгонун дагы так эстей албагандыгын билдирип, тийиштүү арыз жазуудан баш тарткан. Такси кызматында иштеп жүргөндө ошол белгисиз бир адамдан кол салуу болгон. Анан ошол кол салууда мен ошол процесске чакырбай 2-3 күн. Анан мен ушул интернет булагынан телефонун алгам. Элчиликтен юридикалык жардамдын телефонун алып, буга чейин ушул бүгүнкү күнү мага ошол элчиликтен мага чалып, ушундай өзүңдүн оюңду айтып бер, арыз жазып бер бизге. Ошол ким сенден акча сурады деп арыз жазып бер дегенде, ошол келдим. Арыз чын менен уже убакыт өтүп кетти. Ал ким экенин билбейм. Ошол арыз жаза албайм. Себеби ошол убакыт өтүп кетти. Ал номери, ал кишинин номери да жок, телефону да жок экен. Элчилик бул коррупция алып атабы, алган жокпу, эч кандай маалыматым жок. Мен келгенде, же болбосо бирок адамдардан менден акча сурады, менден минтти, тигинтти деп, андай коррупция алганын мен уккан жерим жок. Биздин кыргыз эли Москвада мигранттын 3-чү сортуна түшүп калдык. Кайсы жерге милицияга, полицияга кирсең, только кыргыздарды эле камап атат. Бөлөк улут жок. Видеодо айтылган бүгүнкү күндө Россиянын аймагында жалаң эле Кыргызстандын жарандары кармалып атат полиция тараптан. Жана бул көзөмөлдөнүүчү жарандардын реестри биздин жарандар күтүүсүз нерсе болду деген маалымат чындыкка дал келбейт. Бул себеби Россия Федерациясынын Ички иштер министрлигинин расмий маалыматына ылайык учурда Россиянын аймагында 590 миңден ашуун чет өлкөлүк жарандар мыйзам бузуу менен жүргөндүгүнө байланыштуу көзөмөлдөнүүчү реестрдин тизмесине киргизилген. Анын ичинен 74 000 жаран бүгүнкү күндө Кыргызстандын жарандары. Бул сан азаюуда бүгүнкү күндө. Ал эми бул мыйзам жалпысынан 24-жылдын август айында кабыл алынган жана 180 күндөн кийин күчүнө кирген 5 февралда. Кабыл алынгандан тартып август айынан бүгүнкү күнгө чейин элчилик тараптан дагы, Тышкы иштер министрлиги тарабынан дагы жарандардын арасында тынымсыз түшүндүрүү иштери жүргүзүлүүдө. Бул элчиликтин расмий сайты аркылуу, социалдык барактарда роликтерди жайгаштыруу менен, жарандар менен жолугушуп, биздин Кыргызстандын активисттери менен, диаспора уюмдарынын жетекчилери менен бир нече жолугушуулар уюштуруп, биздин жарандардын топтолуп иштеген жерлерине дагы барып, бул базарлар, тигүү цехтери жана ошого окшогон биздин жарандардын иштеген жерине барып, жеринде дагы түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп келүүдө. Бүгүнкү учурда маалымат жеткен биздин жарандарга, бүгүнкү күндө ал маалымат жетип, биздин жарандар азыр өзүнүн укуктук абалын жөнгө салуу жолунда полиция бөлүмдөрүнө кайрылып, тийиштүү иштерди жүргүзүүдө. Посольство азыр бизнеске айланып кеттиби, кимдин бизнеси экенин да түшүнбөй калдык да, чын эле. Ал эми элчилик бирөөнүн бизнесине айланды деген боюнча билдирип кетет элем. Бул элчиликте көрсөтүлгөн консулдук кызматтар жана алынып жаткан каражаттардын баардыгы бул Кыргыз Республикасынын Кабинеттер министрлигинин тийиштүү токтому менен бекитилген. Барлык түшкөн каражаттар бул элчиликтин атайын эсебине бюджетке түшөт жана тийиштүү органдар тарабынан көзөмөлдөнүп турат. Бул бардыгы мамлекеттик кызмат жана ошол
мен жогоруда айткандай бул тийиштүү токтомдор менен бекитилген. Алыс болуп кетишти. Иш алып барышпайт булар. Эч кандай иш алып барышпайт. Жеринде жардам жок. Жардамды көрө алган жокпуз. Канаттандырылып жардамды көрө алган жокпуз. Бул жерде болгону коомдор, диаспоралар тыгыз эл менен иштешет. Мынакей элчилик турат. Элчилик менен элдин ортосунда көпүрө жок. Элчилик жарандарга эч кандай жардам бербейт. Элчилик менен жарандардын ортосунда байланыш түзүлгөн эмес. Элчилик менен диаспоранын ортосунда көпүрө жок. Эл менен жалаң гана диаспора иштейт деген сын пикирлер айтылган. Бул сын пикирлерге мен статистикалык маалыматтарды айтуу менен жооп берүүнү туура көрдүм. Мисалы 2024-жылы элчилик тарабынан жалпысынан жарандарга 300 миңден ашуун кызмат көрсөтүлгөн. Мунун ичинде консулдук кызмат, аракеттер, консулдук укуктук консультациялар жана консулдук чыгуулар. Бул аэропортторго, ооруканаларга, өлканаларга, больницаларга жана башка чыгуулар аткарылып, тийиштүү иштер жасалган. Ал эми 2025-жылдын 3 айынын бир кварталдын статистикалык маалыматын алсак, элчиликке 30 миңден ашуун жаран келип, бүгүнкү күндө 48 миңден ашуун консулдук кызмат алган. Ал эми Россия Федерациясынын жалпы биздин жарандардын санынын 50%дан көбү бул Москва областында, Москва шаарында жашап келет, эмгектенип. Бүгүнкү күндө бул сан 230 миңден ашуун жаран. Ошол себептен элчиликке күнүмдүк келген жарандардын саны бул 500дөн 700гө чейинки кишилер келип, тийиштүү кызматтарын алып кетет. Ошол себептен консулдук бөлүм бүгүнкү күндө күчөтүлгөн режимде иш жүргүзүп келет. Бардык келген жарандар ошол күндүн ичинде өзүнүн кызматтарын алып кетет. Белгилеп кетчү нерсе, бул видео сюжетте интервью берип аткан каармандар бул капыстан жолдо өтүп бараткан жарандар болгон эмес. Себеби видео съемка кылып аткан блогерлерди коштоп чогуу элчиликке келишкен. Элчиликте болгон жолугушууда чогуу отуруп, бирок эч кандай коррупциялык көрүнүштөр боюнча маалымат берген эмес. Ал эми жыйынтыктап айтканда бул видео сюжет жалпысынан алдын ала элчиликтин ишмердүүлүгүн жокко чыгарып, аны каралоо максатында жасалгандыгы анык болду. Элчилик өз тарабынан жогоруда айтылган статистикалык маалыматтар менен бул чындыкка дал келбестигин далилдеп берди.